Мен сизден пластик таштандынын эң кеңири тараган түрү кайсыл деп сурасам, эмне деп жооп берет элеңиз? Пластик бөтөлкөлөр, желим баштыктар деппи? Жок, чынында дүйнөдөгү пластик таштандынын эң көп тараган түрү тамекинин калдыктары болуп саналат. Science Direct илимий сайтынын маалыматына ылайык, биздин глобалдык айлана чөйрөнү 4,5 триллион жеке калдыктар булгайт экен. Биз шаар тургундарынан желимдин кайсы түрү айлана чөйрөгө эң көп зыян келтирет деп сурадык. Айлана чөйрөгө тийишкен залакыбыз бул өзүбүздүн таштандысын таштап атканыбыз да. Алардын ичинен жанагы пакеттер, анан тамекинин бөчөктөрү, конечно. Анан мындай өзүбүз жаратылышка кайдыгер кылган мамиледен болуп атат да биздин баардыгы. Одноразовый эле пакеттер böyle ар кимиси ар кайсы жерге тамеки чегип чытап кетишет, ошолор эле болуш керек зыяндуу. Это пластиковые бутылки, это, во-первых, поскольку пластик долго перерабатывается в земле, также, конечно, бычки от сигарет. Чынында тамекинин калдыктары негизинен пластиктен турат жана алар кичинекей болгондуктан байкалбай калат. Бирок сиз аларды дээрлик бардык жерден көрө аласыз. Көпчүлүк тамекилерге тиркелген фильтр целлюлоза ацетатынан турат. Дал ошол тамеки калдыктарынын негизги бөлүгүн түзөт. Жыл сайын дүйнө жүзүндө триллиондогон тамеки калдыктары жок кылынат. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, 2023 жылдын январь айынан август айына чейин Кытайдан Кыргызстанга 2,5 миллион долларга тамеки импорттолгон. Ал эми Өзбекстандан Кыргызстанга 1 миллион долларга тамеки импорттолгон. Тамеки бир эле Кытайдан эмес, Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө мамлекеттерден дагы алынып келет. Беркли университетинин изилдөөсүнө ылайык, тамеки калдыктарынын пластик бөлүгү толугу менен чирип, жок болушу үчүн 10 жылга чейин убакыт талап кылынат. Алардан бөлүнүп чыккан химиялык заттар айлана чөйрөгө көп жылдар бою терс таасирин тийгизери айтылат. Бул уулуу заттар мышыяк, коргошун жана никотин. Тамекинин калдыктары көчөлөргө туура эмес ташталганда, андагы химиялык уулуу заттар акырындык менен сууга жана топуракка сиңип, адамга жана айлана чөйрөгө олуттуу коркунуч келтирет. 2022 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө тамекиде көптөгөн уулуу заттар бар экендиги далилденген. Изилдөөдө айтылгандай, тамекинин калдыктары адамдарга, айлана чөйрөгө гана эмес, сууга жана суунун ичиндеги жаныбарларга дагы терс таасирин тийгизет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дагы бул көйгөй тууралуу коңгуроо кагып келет. Аталган уюмдун маалыматы боюнча, жыл сайын тамеки өнөр жайы дүйнөдө 8 миллиондон ашык адамдын өмүрүн, 600 миллион даракты, 200 000 гектар жерди жана 22 миллиард тонна сууну жоготот. Айлана чөйрөнүн зыяндуу заттардан коргоо максатында 1989 жылы Базель конвенциясы кабыл алынган. Ага ылайык, бул конвенцияга мүчө мамлекеттер чек ара аркылуу кирген пластиктерди көзөмөлдөп, айлана чөйрөнү зыяндуу заттардан коргошу керек. Конвенцияда тамеки калдыктары тууралуу да айтылат. Анда тамеки өндүрүүчүлөрдү туруктуураак өнүмдөрдү иштеп чыгууга жана тамеки чеккендерди тамекинин калдыктарын тиешелүү жерлерге таштоого үндөйт. 80-жылдардан бери тамеки калдыктары жыл сайын дүйнөдө жээктерди жана шаарларды тазалоодо чогултулган заттардын 30-40% же жалпы таштандынын 1/3 түзөт. Мындан улам, келечекте адамзат калдыктарды башкарып гана тим болбостон, тамекини колдонууну көзөмөлдөп, анын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга багытталган комплекстүү иш-чараларды жүргүзүшү керек. А сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Ой пикириңиз менен комментарийде бөлүшүңүз.